Кыргызстандагы жеке ишкер Талант Оморов адамдарды дезинфекциялоочу атайын туннель жасап чыкты. Анын айтымына караганда, бул коронавирус тарты менен күрөшүүдө бирден керектүү нерсе. Туннель эл көп жайгашкан жерлерге коюлса, пайдасы канчалык болоорун, кандай кылып иштеп чыгышканын айтып берди. Аппараттын иштеши бул киребериште биз сунуш кылып койдурабыз. Киребериште киргенде биринчиден бесконтактный. Бул аппаратка кармаштын, тийиштин кереги жок. Бул полностью бесконтактный. Биринчиден бесконтактный термометр турат, дене температурасын өлчөйт. Экинчиден колун санобработка жасайт. Ошондой эле ал жерде уже автоматический датчиктер иштейт. Ичиндеги система уже жандандырылат, иштейт. И кирип барганда эле уже үстү жактан туманобразующий жидкость суюктук туманга образоваться этип, туманга өтүп, туман уже подаваться этилет. Мындайча айтканда 2-3 секунд кармалат, андан кийин чыгып кетет. Кирип адам өткөндөн кийин негизи бул концентрат 2 саатка чейин өзүнүн таасирин берет. Жок, зыяны тийбейт, себеп ошол именно концентрация суюктукту 1 литрге канча кошушун биз карап чыктык. Сиз ошол эле 1 сааттын ичинде 20 жолу кирип чыксаңыз да, сизге эч кандай зыяндыгы жок. Мисалы, бир продукция сатып алсаңыз, аны сиз бир жактан экспорттап келсеңиз, эртеңки күндө бузулуп, жетигинде болуп калса, анда значит гарантийный период деген убактысы бар. Ошондуктан көп кыйынчылыктар болуп калат. Биз биринчиден өзүбүз чыгарып атабыз Кыргызстанда. Ошондуктан Кыргызстанда ар жерге кайсы жерге коюлбасын, биз өзүбүз кепилдик беребиз. Себеп дүйнө жүзү азыр тажрыйбасын алып көрсөк, көп жерлерде азыр ушундай аппараттар иштетилип, ошол эле Европа, ошол эле Россияда, алыска кетпей эле ошол эле Казакстанда азыр ошол коюлуп, бүгүнкү күндө аябай бир жакшы өзүнүн жактарын көрсөтүп жатат.